Música! Bigzada. Bigzada. Qarasana hozir. Habla conmigo. Ayağım. Ayabay. Ayağım. Ayabay. Ayağım. Ayabay. Ayağım. Erten. Eşek. Erten. Ermek, eşek, aha. Menin atım Ermek dep tur, Monika emesin. Bolsa, menin atım Diana. Ay elim. Niye TV kanalın görgülü, Assalamu alaikum, сүйүктүү телегөрүүчүлөр. New TV шоу программасы түз эфирде бардыңыздар да көргөнүзгө кубанычтабыз. Программабызга кош келиңиздер. Арсен Султанов бүгүнкү программага даяр. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү программабыздын, негизи бүгүнкү программабыздын коноктору бар. Эки тамашоочу жигиттер, красавчик Эрман мырза жана шоумен актер тамашоочу, негизи жаш салма Мурутжан байкебиз Нурсултан Курбанали уулу. Ассаламу алейкумдар. Кош келиңиздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Кош келиңиздер. Курсанали уулу. Курсанали уулу. Курсанали уулу. Курбанали деген бул менин эме, байкем болот. Курсанали кыз эмес? Курсанали уулу. Курсанали мен атам, Курбанали бул менин байкем. Адаштырды турушун. Анда эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, WhatsApp номерине башпаңыздар. СМС билдирүү келген меймандарга калоотек калтырсаңыздар болот жана түз байланышка да чыгыңыздар. 56 шаарыбыздын коду 0312. Баарыңыздарды күтөбүз. Менде суроо бар. Мен оюмча акыркы жаңылыктар билет болушуңуздар керек. Футболдон Криштиану Роналдо сальташып тепти. Ооба, жактуу. Ооба, просто мен в шоке болдум да, аябай катуу болду да. Неожиданно тем более. Ооба, жакшы. Мен үйрөткөм да. Сенби. Эме, айлантып. Вообще ойнобойсуң. Вообще ойнойм мен, ойнойм. Канчаны ойногон? Иә. Мурун ойночумун мен ошо. Мурун эмеде ак өргөдө жашап жүргөндө мен үйрөткөм да. Шата. Ошондо Роналдо ак өргүлүкпү? Ак өргөлүк, ак ордодо жашачын, ак өргөлү ойночу да. Көчүп кеткен эди я. Иә. Мадридке. Жок, көчүп кетпей, дагы эле жашайт. Анда эмесе шоу бизнестен сиздердин тармагыңыздар Нурсултан мырза. Мен билишим боюнча негизи көп тармактарда тааныш болмойча жумушка кириш да кыйын болуп калды да. Шоу бизнесте бул кандай нерсе? Таанышың бар болсо кире аласыңбы же тааныш аркылуу мен бияка келбедим да. Тааныш аркылуу келдиңиз? Ооба, мында Эрма аркылуу. Эрмама чалды, мен бияка келип алдым. Сиздечи? Жок, кандай деле эмес. Эми шоу бизнесте албетте баягы акчаң болсо жакшы болот, но акчаңдан да тышкары талантың болсо бир шоу бизнестен бир орун табасың го деп ойлойм да. Акчаң бар болсо батыраак көтөрүлөсүң. Эми акчаң жок, акчаң бар болсо эми ырдайм десең ыр жастырып алсаң болот. Тамашалайм десең тамаша жастырып алсаң болот. Ошо. Сенде акча деле жок досуң. Иә. Акча деле. Талант бар. Ашып ташып атпай карачы. Эрмек мырза. Юмор десең юмор, ГВТ десең Эрмек ГВТ. мырза, негизи экөөңүздөрдүн образыңыздар таптакыр өзгө башкача да бири-бириңиздерден. Эрмек мырза мындай бир түз жолдо жүргөн адамдын образына көбүрөөк, Нурсултан мырза сиздин күлгөнүңүз башкача. Жашыңызга туура келбеген күлкү мындай карагандачы. Күлүп бере аласызбы азыр? Өзү деле 40та бул. Эми күлдүрсөңөр мен күлө алам. А так мында жөн эле мен күлө. Жок, антип. Кинодон негизи күлүш керек да. Не күлөт? Жок, жактан күлдүрүп атпайм мени. Күлдүргөндөн кийин күлөм деп. Анда эмесе. Мындай эмелерби? Илгомдорбу? Илгомдор. Анда эмесе, Эрмек мырза, Нурсултан мырза, буюрса силерге көптөгөн программабыздын оюндар даяр. Мен оюмча аларга сиздер туруштук берет болушуңуздар керек. Активдүүлүк талап кылынат бул жерден. Ага чейин бирок биз бир аз разминка алыш үчүн азыр бир музыкалык чыгарма кезек беребиз клипке. Дал ушул клиптен кийин биз программабызды улантабыз. Ага чейин WhatsApp номерине башпаңыздар, СМС билдирүү калтырыңыздар. Буюрса оюндан эки мырзабыз таймашат. Кеттик. Мыкты музыкалык чыгарма бир нерсе үчүн жаңырды биз программабыздын сапарын улантабыз. Эскерте кетсек, бүгүнкү куттуу студиябызда актер жана тамашоочулар Эрмек жана Нурсултан мырзалар. Анда эмесе, менде суроо пайда болду. Бүгүнкү New TV шоу программасы негизи өзгөчө болот сиздер үчүн. Биз билгенде эле негизи экөөңүздөр дос болгондон кийин көчөдө басып бара жатсаңыздар, мен оюмча келип айдат болуш керек. Сизди Мурутжан байке деп, Эрмек байкен красавчик Эрма деп билет. Ким? Инстаграмдан. Красавчик. Оче.
Красавчик де. О. Сен Бекзададан башка дагы бирөө красавчик де. О. Эми карап туруңуз. Мамам. Нурсултан мырза, сизди Мурутчан байке дейби негизи? Ооба. Мурутчан байке деп. Мурут дейт, мени Курут дейт. Сизди Курут дейт. Мурут Курут. Негизи бүгүнкү программада бир гана Эрмек мырза красавчик болуп калбасын деп, биздин программабыз негизи жалпы телеканал. Биз сизге бүгүн New TV шоу программасынын атынан сизге диплом тапшырабыз. Сиз бүгүн официалдуу түрдө красавчик Нурсултан деген наамга ээ болосуз. Анда эмесе кол чалар менен тозолоңуздар. Кол чалар. Бүгүн бир гана Эрмек мырза красавчик эмес, бүгүн бизде New TV шоу программасы официалдуу түрдө Курсунали улуу Нурсултанга красавчик Нурс намын ыйгарат. Кол чалар болсун. Аны мен ыйгардым, менин колум бар. Алып баруучу Арсен Султанов, күбө Эрмек Таалайбеков. Кол койдук. Колдор бар. Красавчиктерди мен белгилейм. Бул сизге. Рахмат досу. Бул сизге. Рахмат Арсен. Кака. Мына кыздар көрдүңөрбү? Мен деле красавчикмин негизи. Мам, мен деле красавчикмин. Ой, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ага чейин сиздер азыр WhatsApp номерине башпаңыздардагы SMS билдирүү калтырыңыздар, күтөбүз жана түз байланышка чыгыңыздар. 56-56-72. Бүгүнкү программа негизи бир гана дипломдорду тапшырабыз. Ой, рахмат. Сүйүнүп калдыңызбы? Ооба. Ой. Сен эми Instagramдагы баягы логиниңди өзгөртө берсең болот. Красавчик Нурс деп. Красавчик Нурс болосуз. Кудай сактасын. Эми бул диплом башталышы. Диплом бергенден кийин биз эми ошол дипломду ыйгаргандыгы үчүн биз аны кыйнайбыз сизди. Бүгүн биздин программада көптөгөн оюндар бар. Алгачкы оюнубуз негизи акыркы күндөрү Кыргызстанда рэп жааты абдан өнүгүп жатат. Рэп түрүндө биз бүгүн батл ойнойбуз. Батл. Базар жок. Анда эмесе, артыңыздарга биз сөздөрдү коюп койгонбуз. Ал сөздөрдө сиздерге керектүү сөздөр бар. Ошол сөздөрдү уйкаштырып сиздер рэп айтасыздар. Биринчи расселешип койсоңуздар болот, ким биринчи баштайт? Сен баштайчы. Эрбек мырза. Кечикатса. Сен башта жок. Бен солуп келем. Сен биринчи красавчик болбодуң. Жок, экинчи красавчик болгондор башташ керек. Ошондо бен чакалганда. Райл, Тристл. Сен уттуң, давай башла. Эрмек мырза, Нурсултан мырза, оюнун шарты. Азыр музыка жаңырат. Рэптин минусу. Максатыңыздар ошол минуска байланыштуу кылып, бири-бириңиздер менен рэп айтышасыздар. Макул. Эң биринчи, Эрмек Нурсултан мырза, сиз баштайсыз. Бизге кесиптешер музыканы жаңыртып берсе, New TV шоу программасында рэп батл. Тозолуңуздар, түз эфирде. Музыканы көйүттөрүп койсо. Эрма, сенин сакалың жок. Анткени деген сен итке окшошсуң. Эрмек деген атың бар. Кычкачка окшобой, $600 болбой, сулуу болуп жүрө бербе. Дөңгөлөк буттарың мага жакпайт. Анткени деген Кайрат кыргыз деген байкери, әллә красавчик сага караганда. Раунд. Колчалар Эрмек Нурсултан мырза, колчалар. Рахмат. Браво. Давай, Эрмек. Экинчи раунд. Эрмек мырза. Досым, сен ит колчош эмессиң. Досым, чын. MC Эрма. Йо, Мурут, сен мага жакканда көп анча эмессиң. Мышыктайсың, бирок мага окшош эмессиң. Сенин атың Нурсултан, бирок сен ичпейсиң тан. Анткени сен Казакстандан. Биякта балка деген сөз жазылып турат. Сен балкадайсың, бирок чачың чалкадай болуп калган. Чыпалак баатыр өлө кыйын, анткени ал өлө маймылга окшош эмес. Досум өкөсүң. Раунд бүттү. Сен бегиш эмес экенсиң. Раунд бүттү. Нурсултан мырза, Эрмек мырза. Жылым калдыңыздарбы?
Yok типа окей. Мен сен итте досым негизи ит эмес, негизи ал жакшы эле бала. Жакшы эле ит деп койгон. Учурда келген СМС билдирүү бар экен. Красавчик Эрма, молодец деп жазган экен. Эмне үчүн өзүңүздү красавчик деп нам койдуңуз? Красавчик Эрма деп. Бул деген баягы КВН ойноп жүргөндө, тамаша ойноп жүргөндө калып калган образ. Дайыма эле ошо красавчиктин, мындайча айтканда негизи чала красавчиктин ролун аткарчумун да. Анан кийин эле элдер чыныгы красавчик деп ойлоп калышып эле, жаман көрүп атышпайбы? Негизи калп красавчиктин ролун аткарчумун да. Карабайсызбы, СМС билдирүү келген экен. Эрмек байке, чырайыңа чыгып калган го, мурункудан дагы красавчик болуп кетиптир деген экен. Анкен деген кофтасы жагында. Жакын кофта алган досум. Ой, рахмат. Нурсултан мырза. Кофта сиздики? İçinde futbolka kimdiki? Iya. İçingizde futbolka kimdiki? İçimdeki emi boyakta ürüp alacaktır ошону. İçinde futbolka бейкеле. Сиздикеле. Нурсултан байке, мурутуңуз каякта дейт? Мурутумбу? Негизи мурут өстүрүүнү пландарыңыз барбы? Азыр жасалма коесуз негизи актердин образын аткарганда. Мына менин мурутум, мына. Телефон артынан мурут тартып алгансыз. Ооба, мына менин мурутум вот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, көрсөңүздөр керек мынакей мурут бүт жайына бар экен, Ооба да, конечно. Телефонуңузга болгон экенсиз, футболкаңыз. Мына сатында деле бар, кстати, мына сатында деле бар. Мурут. Баары сурайт, баары эле сурайт. Итинде да бар, мышыгында да бар, итинде да, ити дагы. Белгилеп коем да, бул меники деп. Кошуна подесин полный мурутта. Бүт бар мындай мурутта калып жүрүшөт. Андай эмес. Баргансың кандай эмес. Ошондой. Эми, сиздер Жарат Ситиде негизи эле актерлук жагыңыздар көп кинолорго тартылдыңыздар. Келе жаткан жайга кандай пландар бар? Негизи эми эл телегөрүүчүлөрдү, көрөрмандарды эмне менен кубантасыздар? Анысын пока айтсам болбой билбейм. Бир аз жерин айтып коесуңуз. Бул эми жаңы долбоор даярданып жатат деп айтып кетсем болот. Буюрса даже бир эмес, 2-3 долбоор болот бизнес студиябызда, Кудай буюрса. Анысын азыр пока айтпай турайын, кандай долбоор экен, анткенде өзүм деле билбейм. Бирок даярдап жатабыз, Кудай буюрса, көрүп каласыңар. Сиздики Эрмек мырза? Эми биздики мен өзүм көбүнчө сценарист эмесмин да. Сценарийлерди жазам. Ошол жерден кайсы жак, кайсыл жери мага өзүмө жакса, ошол жерди аткарып кое берем, кино жагында. Албетте бир 2-3 киного баягы коюп койгон пландарыбыз бар. Анан бир теле долбоор. Бул кандай юмор жаатында болот. Ошондой жаатында бир пока мындай тоже айтпай туруш керек. Бышалек, бирок болот. Мен оюмча эми сиздер программа келгенден кийин азыр телегөрүүчүлөр көрүп отурат да биздечи түз эфирде. Анан кийин айтса керек, эми эки мырза, юморист мырза келгенден кийин юмор суранбайлыбы? Кандай юмор аткарып бере аласыздар азыр? Кыскача импровизация балки. Не кылтабыз. Мен оюмча ал сиздер үчүн жөнөкөй эле болсо керек. Азыркысы азыр силер күлбөйсүңөр го дейм мындай. Азыр миниатюра көрсөтүп баштасак. Менде бир миниатюра эстеп кеттим. Миниатюра бар экен. Миниатюра бар экен. Койчу. Обруч бар го? Туруп көргөзө салабы, Ооба, туруп көргөзөрүн. Обручту, мындай толук обручту арык кыз кантип айлантат. Эми көрөбүз, ошол эле обручту толугураак кыз кантип айлантат. Жок, мына ойноп койдум досум. Жок, ойноп койдум. Мыкты, браво. Браво, колчолор болсун. Сиздерди жашоодо негизи кино тасмаларды көргөндө образыңыздарды 100% чейин мыкты аткарасыздар да. Анан кийин эми кино жаатына азыр кино жаатына келгенден кийин негизи Кыргызстанда киного канча акча төлөп берет? Европада билебиз, ар бир тартылганга гонорарды аябай жакшы көрөт. Актерлордун көпчүлүктөрү Голливудда миллионер. Бизде качан миллионер болсо? Бизде эле миллионербиз. Миллионерсиздер. Ооба. Эми ар кандай кээбирки баягы проекттер бар. Мисалы Курман Жандаткадай да. Мамлекеттик деңгээлде болгон кинолор тартылганда ошондой проекттер болгондо бюджет чоң болгондордо биз өзүбүз тартылгыбыз келет. Мен мисалы тартылгым келет. Сен тартылгың келеби? Албетте. Тартылгым келет. Бекер эле тартылгым келет да андай жердечи.
Кээ бирки эми баягы коммерциялык кинолор бар. Аларга эми айтасың да өзүң гонорарыңды. Анан, канча тартыласың кээде хей деп туруп эле кетип калсаң 17 сомго тартылып калышың мүмкүн. Анан хей дегениң кичине көбүрөөк акча да. Ошондой болот. Сиздики Нурсултан мырза, канча табасыз актер болуп? Миллион. Бул таппайт, берет кайра. Берет, тартылыш үчүн берет. Тарт койгулачы деп берет да. Жок, биздики ошондой эле, мына Эремекте биз эмебиз да кештешпиз. Анан ошондой эле, негизи условиялар бир эле да. Бир эле баягы орусча айтканда рынокто бир эле кино тартылат. Бул кино тартылганда Бирок мен кымбатыраакмын буга караганда. Ни в коем случае. Нурсултан мырза, Эрбек мырза, бул оюндар негизи ойноп бүткөндөр бул башталышы. Бизде бүгүнкү программада телегөрүүчүлөр көрбөгөн оюндар бар. Аларга бир гана силер күбө болосуздар, ошолорго оюндарга катышасыздар. Менин оюмча уткандарга бүгүн биздин программанын атынан мыкты белек бар. Эми жакшы ойнош керек. Хорошо. Даярсыздар. Даярбыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, биз программабыздын сапарын улантабыз. Азыр 33 суроо 3 минут рубрикасы бар. Дал ушул рубрикадан кийин биз келген меймандар менен кийинки оюндар баштайбыз. Аларга буюрса сиздер күбө болосуздар. Кеттик. Кеспешибизге ырашат билдиребиз. Программабызды улантабыз, эч кайда алыспай туруңуздар. Себептен биз азыр эми оюндарга кезек келди. Нурсултан мырза жана Эрмек мырза оюндарга даяр. Бирок ага чейин азыр бир суроо бар. Мектепте кандай окугансыздар? Канчанчы партада отурчусуңуздар эле? Менин бою узун деп аркасына отурускучу. Сизчи? Мен где-то ошо ортосунда. Сиздер кантип күлбөсүн деп артка отурсуңуздар. Жок, ал учурда мен аябай эме жакта эле, орто жакта отурган болчумун да. Окуганыңыздар боюнчачы сабак? Ортончо ушундай эле. Орто эле. Өтө баягы эме эмес, өтө. Короче, ишкылса мен ударник болуп бүткөм да. Мен да ударник болуп бүткөм. Онда чын айтсам, мындай прям 4 болуп чыккан. 4, жалаң 4, 5, 4. 2-4 болуп калган 5. Да ну. Мыкты, кол чапучу бул жерден. Кол чапучу. Не ал мындай эле. Себеп дегенде, азыркы оюнубуз сиздердин окууңуздарга байланыштуу. Азыр бирөөңүздөр мугалим болосуздар, бирөөңүздөр окуучу болосуздар. Анда эмесе, биринчи Расил, 2 сил, 3 сил. Ким утса учитель болот, Алмаш болсаңыздар болот. Райл, 2, 3 сил. О, Давай. Сиз Агай болосун бу. Сиз мугалим болосуз. Анда эмесе, Эрмек мырза, сиз мугалим болсоңуз, сиз окуучу болосуз. Сиз бул жана туруп алышыңыз керек. Бияка туруш керек, Бир аз арткара жыласаңыз болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр оюндун шарты мындай. Бардыңыздар көрүп жатсаңыздар керек. Сиз бул жака эле окуп алсаңыз болот. Азыр көрүп жаткан тактайчага сизге фломастер берилет. Тияка туруп аласың. Сизге фломастер берилет. Мага, Сизге фломастер берилет. Сиз бул жака отуруп алышыңыз керек экен, Эрмек мырза. Бияка отуруп алайын. Эми, азыр сиз сөздөрдү билбейсиз. Аны бир гана Эрмек мырза билет. Бирок Эрмек мырза бүгүн тишин оңдотуп келген. Ошого байланыштуу биз сага мындайды кийгизебиз. Тишине. Анда эмесе буну ачып, оозуңузга кийишиңиз керек. Азыр. Мен орус мектепте окугам, кээ бир сөздөрдү билбейм. Мынакей бул жана кийгизесиз. Оозуңузга кийгизе бериңиз. Мындайдан ба? Мындайдан ба? Ошондойдон. Кийдиңиз. Сиз мугалимсиз. Өтө наглый. Эми красавчик болдуң. Сиз эми мугалимсиз. Сиздин максатыңыз шашпай, бир-бирден Нурсултан мырзага диктантты түшүндүрүп беришиңиз керек. Сизди түшүнгөндөй болуп жазыш керек. Билеппи? Ооба. Дедесин. Билеппи? Сүйлөп эле койчу. 1, 2, 3. Биринчи сөз. Кайсыл экен? Эрмек. Эрмек. Красавчик. Аме кашайчи дейт. Красавчик. Кийинки сөз. Акука. Акука. Дальше. Ажука. Ажука. Маймыл. Ажука маймыл экен. New TV шоу. Мыкты. Эшек. Эртең. Эрмек, эшек. Яңгыр.
Эшек. Яңгыр. Я. Яңгыр. Өзбекше жазасың? Яңгыр. Ямгыр. Яңгыр. Ямгыр. Аха. Ямгыр. Яйт. Ямгыр. Яйт. Яй. Не кылайт? Яйт. Яйт. Аха, яйт. 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 Караала. Нур-Султан деп қой. Айжаға өшні. Аябай мощный? Айжаға. Аябай. Айжаға. Аябай. Айжаға. Аябай. Айжаға. Ағай, ұрыспаңызшы. Айжаға. Ей. Айжаға. 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 Айжамал? Айжамал ғой. Аябай, Айжамал. Өшні. Мощный. Тұра. Алла. Браво! Браво! Ох, ағай, сіз дикцияңа сөйлеген екен. О, чарарыңыз. Келіңіз. Бұл жаққа салып қойсаңыз болады. О, мұғалім болған қандай екен, Ермек мырза? Оқимын бұл, не жазасың? О, не деп жазсыңыз? Ермек красавчик, акука, аджука, маймыл. Еху-еху. Нью ТВ шоу, эшек, Ермек, эшек. Ямгыр яйт. Нур-Султан, Аябай, Айжамал. Мощный. Тура екен. Курсанали ол, отыр, ек. Мықты, қол чақ қойсақ болады бұл жерден, ең сонын. Оқушылық кезде негізде жақшы жазғансыздар, математикадан жақшы, бардығыз жақшы сонын. Жарайды. Ермек мырза, сізге қандай болды мұғалім болған? Нұр-Султан мырзаны оқытқан? Жаман, начар. Жаман, начар. Өз еле жаман оқытушы. Ептеп, бұны 9 еле класс бүттік бі? 9 еле класс бүткен да бұл. 9 еле класс бүтті да. Сіз башқаша сөйлеп отырсыз жандан бері. Сен өзің жақшы түсінбейді екенсің. Мындай сөйлегенді мында нормально сөйлесеңіз, нормально мындайша сөйлесеңіз. Нормальный. Мына ушым сөйлеш керек. Сіздер болса мында яху-яху деген не деген? Сен өзіңдің баяғы билимің жетпей бе? Нұр-Султан мырза. Бүткен жоқсың да сен, 8 тілі бүттің бе? Şu 8 тілі өтпеді. Ермек мырза, Нұрсултан мырза, мықты. Мен ойымша, осыға кейіп сөйлеген бұл өте қиын. Ермек мырзаны түсіне салады бұл жерден. Еміне сөздер айтқан, мен де өзім түсінбей кеттім, сөздер мен жазғам негізі. Андай бесе, мен ойымша, азыр сен шығармашылығыңыздар кеш керек. Көп телегөрүүчүлөр ушул учурда суроо жазсы, Нұрсултан мырза кайсыл жактан кулуну, Ермек мырза кайсыл жактан болот? Өзүңүздөр жөнүндө айта кетсеңиздер. Кыргызстандан болобуз. Сен баштайсың? Мен баштайм. Келиңиз. Алтынчы микрорайон. Баткен областының Кадамжы районунан. Ошол жакта негизи ата-энем ошол жактан төрөлүп өскөн. Мен болсо Бишкекке көчүп келгенден кийин мен Бишкекте төрөлүп өсүп калгам. Ошо Бишкекский Кадамжайскиймин да. Жакшы, сиз? Мен Нарындан төрөлгөм, анан ушу 1 жашка жетпей ушу Бишкекке көчүп келгенбиз. Бишкекте туруп калдык да. Азыр ошондо негизи айтып коет го, шаарда бир сөз бар эмеспи? Балкон балдары депчи. Боо ошондой. Ермек Нурсултан мырза сиз ошого келет экенсиз да, балкон. Менби? Аябай жаман айттыңар го, я. Андай эмес. Балкон. Мыкты. Сен деле балконскийсиң негизи. Мен агыр көлүкмүн, андай жашоонун баарын көрүп койгом да уже. Ушундай. Эми биз экинчи раундтагы оюнду жыйынтыктадык. Бизде бирок үчүнчү раундтагы оюн бар. Ал жерден логика керек. Бардык магазиндеги болгон турган нерсенин бардыгын билиш керек. Учурда болуп жаткан саясатты дагы билиш керек, эмне болуп жатканын. Биз ага чейин азыр бир музыкалык чыгарма кезек беребиз. Дал ушул клиптен кийин биз үчүнчү оюнду баштайбыз. Изилдөөчүлөрдүн айтымы боюнча музыка даам татуу сезимдерин 60% күчтөнүрөт экен. Учурда тамактанып жатсаңыздар, анда тамагыңыздар таттуу болсун. Биз программабызды улантабыз дагы. Эми тамак ашка байланыштуу оюндарыбыз бар. Нурсултан мырза, Ермек мырза, оюнубузга кош келиңиздер. Үчүнчү раунд. Дагы жолу ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Үчүнчү раунд өтө ысык болмокчу. Сол кол менби? Сол кол мен да. Эмесе, негизи дүкөнгө көп барасыздарбы? Дүкөнгө барып, үйгө продукт алып, негизи көбүнчө эмне аласыздар? Мен албайм. Албайсыз. Мен өзүм дүкөнүм бар үйдө. Дүкөнүңүз бар? Мен дүкөнчүмүн да. Чын эле? Чындап эле. Бул абсолютно правда. Сиздики көбүрөөк барасыз. Мен бушу бияк барам да. Себеп дегенде, азыр биздин оюнубуз дал ушул дүкөнгө байланыштуу. Азыр
эгерде сиздер далушулардын бардыгын туура айтсаңыздар, биз ошолорду алган болосуздар. Түшүндүңүздөр? Жок. Бул жакта маани мындай. Азыр биз бир продуктун көрсөтөбүз. Эгерде ошонун баасын туура айтсаңыздар, ошол продуктуга силер балл, очко катары өзүңүздөргө упай катары ала бересиздер. Андай болбойт, бунун дүкөнү бар, ул баарын билет. Дүкөн аты эмне деп койсо эле? Красавчик деп, дүкөн аты кандай сиздики? Дүкөндүн аты деле жок. Жөн Жок, дүкөн. мурунда отурчумун азыр, чындап эле билбейм да. Билбей калдыңыз. Анда жакшы, Себеп баштайлы биринчи раундту. Кимдики жакыныраак болсо ошол атабы? Бир 2 санга жетпей калса деле болот. 1 санга жетпей калса болот, бирок ошого жакындаш керек. Биринчи раунд. Оюндун аталышы дүкөн. Бааны табабыз. Бизде кемди үйгөрүп алып. алгачкы бул Алькони. Баасы канча? 22 сом. 20 сом. Сиздин 20 сом. 22 сом. Сиз 22 деп атасыз. 22 деп атам. Сиз 20 сом. эмне үчүн? Ушунча арзан көрүнөбү? Жок, бул 20 сомдон сатчым мурун эле көтөрүлбөсө керек. Бул көтөрүлдү. Азыр көтөрүлүп калган. Баасы тура 22 сом. Кол чабуулар болсун Нурсултан мырза. Пюм. Просто аял алгандан бери көксү жебей калат экенсиң да. Түшүнүктүү. Экинчи раунд. Экинчи биздин продукт. Анда эмесе, экинчи продуктта бизде бөлкө нан. Эми сиз үйлөнгөндөн кийин үйдө бышкандан жейсиз да? 15 сом. 15 сом. Сиздин оюңуз боюнча? 20 сом. 20 сом. 15 сом. Билбейм, мисалы 6-20. Эми 15ке берем. 15ке. 20 ала берди. Ала берди. Себеп дегенде, бунун баасы 15 сом. Yes. 1-1. Упайлар 1-1 болду. Булардын баасын тактадык. Анда эмесе, баары көксүн намын жей албайтын доска турабы. Көрүштейбиз да. Кийинки продукт. Азыр упайыңыздар 1-1. Эсеп алыңыздар. Кийинки продукт бизде макароны. Баасы канча? 1 килограмм, Килограмга жетпесе керек. Килограмга жетпейт. Басын карабай эми. Басын карап кой берет. Бунун баасы канча? Монун, килограммбы же ушунунбу? Ушунун. Баасы канча? Урматтуу телекөрүүчүлөр, силер да табып көрүңүздөр. Нурсултан мырза, ой канча? 45. 45. Сиздики? 25. 25. Эмне үчүн анча арзан? Бул 1 килограммга жетпейт. Менимче Алькониден деле кымбатыраак го бул. Жок, бул Алькониден кымбат, бирок бул 1 килограммга жетпейт да. 1 килограммы 45 сом. Сиз ошондо канча сом дедиңиз? 45. 45. Балким ойлонуп көрөсүз дагы. Эми 45 деп коелучу. Сиз 25. 45 өлүм. Себеп дегенде бул 52 сом. Макарон 52 сом. Буну биз башкача макарон го бул, Мен бир жол көрдүм. бул фунчозага. Ошондой турбайбы. Андай. Кийинки продукт. Ошондо мен жакын болгон жокмун, Сиз да жакын болгон жоксуз. Таптакыр алыстап кеттик. Кийинки продукт. Бул жактан эми Көксүмүндө жыргайбыз. кийинки продукт бизде килограмм картошка. Баасы айылдан бизге жиберип койду, айылдан эле жейм. 25 сом. 25 сом. Сиздики? 35 сом. 30. Эми 23кө бере берем, кичирип кетет бул. Себеп дегенде, Эрбек мырза, бунун баасы 35 сом. Азыр кымбаттап кеткен. Чындап эле билбейт экен. Колчалар болсун, мыкты. Упай сиздики 2-1. Жакшы. 2-1 болду упайлар. Буну бул жана кирип коебуз. 2-1. Дайырсыздар. Үчүнчү бизде банандар бар. Анда эмесе 2 банандын баасы канча? Килограмм эмес опять, Бул жер эми 1 килограмм деп алсак болот негизи. 1 килограмм баасы. 1 килограмм банандын баасы канча? 110 сом. 110 сом. Жакшы ба, сизден канча баа коесуз? Дүкөнгүндө иштеп жүргөн адам билиш керек. Жок, килограммдын баасы досум. Килограммбы? Ооба, килограмм. Килограммдын баасы 120 сом. 120 сом. Сиздин бааңыз? 110. 110. Сиздики? 120. Себептенде Эрмек балке бир аз жакындашты, бирок 140 сом. 1 килограмм банандын баасы 140 сом. Мына сизде 2-2 болду упайлар. Кол чаап койсоңуз болот. 2-2 болдубу? Ооба, Эрмек мырза бир аз жакындады көбүрөөк. Муну жана уколу.
кийинки 45 продукт менен 55 айырмасы аябай чоң окшойт. жубайыңыз азыр сүйүнүп жатса керек. Мына Эрмек мынакей продуктка жөнөтсөм бардыгын табып келет деп. Мындай адашпай алып келесизби бардыгын? Мен көп деле барбайм чын айтып. Барбайсыз. Убакыт деле жок, көбүнчө эле аялым менен барам. Аялым алат, мен бер жакта жүрө берем. Сала берет, аягында эле. Бигзада, молодец. Молодец. Азыр тез эфирде бизди көрүп жатат. Көрөт. Мен oyimcha азыр куламга касыр себептен кийинки бизде продукт бар. Ал продукттун баасы канча? Бул капуста. Капустанын баасы канча? Килограмм баасы, Ооба. Бунун баасы канча? Урматтуу телегөрүүчүлөр, силер да ойлонуп көрүңүздөр. Бул билбейм. Сиздин оюңуз боюнча канча? 55-60. Анчалык жетпейт. 30 го дейм. 30. 25 дейинчи. 25. Анда мен 45 дейинчи. Дагы көйүтүп койсоңуз болот. 45. 45. Нурсултан мырза бүгүн утушка жеңди. 50 сом. Капустанын баасы 50 сом. 3-2. 3-2. Сиз качан үйлөнөсүз? Жакында. Көп эле бар болсо керек. Продуктлардын бааларын билбей калгандай уже. Кийинки бизде күрүч. 1 килограмм күрүчтүн баасы канча? Бул кайсыл күрүч? Баткен күрүч эмес окшойт. Бул жанагы терес. Муну жакшы билет. Муну кармаш керек. Терес күрүч. Канча? Ба коесуздар. 55 сом. 55 сом. Сиз айтып көрүңүз, Нурсултан мырза. Негизи аш көбүрөөк жейсиз, плов. Ооба. Бирок мындан жасабайбыз да, бул пловко жарабайбы? Эми манча боло калат да. Наверное, менин оюмча 70-80 сом. 70-80 сом. Бул албетте туп тура 75 сом 1 килограмм күрүчтүн баасы. Мен качантан бери ала элем. Мен алганда мурунда еще ата-энем алышчу да. Мен убакыт Болду деп продавать этпеди. Сен жана магазинге киргендечи, мындай жөн эле баспай, бир аз басыны көрүп, ошентип. Упай 4-2. 4-2. Ким утулса, бүгүнкү программадан бийлеп бериш керек. Бийлеп беребиз. Бийлеп бересиздер. Акыркы продукт калды азыр. Акыркы продукт. Мен оюмча анын баазын билишиңиздер керек. Урматтуу келген Эрмек мырза жана Нурсултан мырза, пряниктин баасы канча? Муну билбейт экем. Муну эле билбейт экем. Канча сомго баалап көрөсүздөр? 60-70 сом. 60-70 сом. 100 сом болуш керек. 100 сом дейсиз. Жакшы ба, сиздики 60-70. 70-80. Ой, 70 окшоп атпайбы? 70. Каягыңа окшош. Мындай карап көрсөк, Каягында окшош. 70 деп подсказка берет. 100 сомдой көрүнүп атат. 80 сом деле көрүнүп калды мага азыр. 80 сом көрүнүп атат. 80 сом болду. Эрмек мырза? 80. Жубайыңыз уят кылбаңыз. сомдой көрүнүп атат. Жубайыңыз уят кылбаңыз, азыр көрүп жатат. Экинчи анан дүкөнгө сизди ар дайым жөнөтүп баштайт, кыйнап. Утсаңыз жөнөтпөйт. Эмне арзанбы? Арзан эмес, кадимкидей пряник. 90 дейт. 90 дейтиңиз. Сиздин бааңыз 80. 80. Бирок бу да эч кимдин саны туура келген жок. Баасы. Себептене бунун баасы 65 сом. 70 дебедим беле, 70 Ай, кол чап койсоңуздар болот, мыкты. Упай 4-2. 4-2. Утулуп калгандар оң жагыбызда. Сиз бийге кандайсыз? Бийге мындай. Тойлорду көп эле билесизби? Тойда танцполдо эле. Бас дайыма эме белек утуп келет. Мен көргөм, Кудай сактасын, тимеле койбойлу болот. Билек беле койбойбу? Жок, билеш керек. Тимеле койбойлу. Билеш керек. Билеш керек. Анда эмесе биздин кесиптештерибиз азыр Музыкабыз бар болсо, музыка коюп берсе, биз Эрмек мырза азыр бийге түшүүгө даяр экен. Негизи сиздин бий ыкмаларыңыз кандай? Бий ыкмалар момдай. Бизге урматтуу телегөрүүчүлөр, Түз эфирде New TV шоу программасында эксклюзивдүү бий, анда эмесе биз баштадык. Музыка. Бигзада. Карасаңыз. Сен күйөм карасаң. Бизге музыканы бийиктеп берип койсоң. Хоп. Хоп. Ay, chico, ay, dale que tú puedes. Ay, chico, hey chico, baila conmigo.
Мыкты, браво, қол болсын. Нұрсұлтан жана Ермек мырзалар болды. Анда эмесе негизи силердин бийиңиздерди көрүп, азыр жубайыңыздар абдан сүйүнүп калса керек. Негизи таанышканда да биледиңиздер беле? Кантип таанышар алдында? Жок. Билген эмессиздер. Менин атым Ермек деп тур, монтип эмесмин. Ошенткенсиң го досум. Азыр калп айтпады. Ооба да. Сен ошонтуң го? Ооба. Менин атым Нурсултан деп тур. Ооба. Ал болсо, менин атым Диана деп баштай берген болчу ал. Эрбек мырза, Нурсултан мырза, келипиңиздерге чоң рахмат. Ыраатчылык билдиребиз. Убактыбыз кыскарып бара жатат. Мен оюмча, калоо тилектер болсо азыр телегөрүүчүлөргө түз эфирден ортодо камера кайта кетсеңиздер болот. Ким баштайт? Эрмек. Отуруп калгандар, келиңиз. Кыргыз элим, баарыңарды жаз келген айы менен, негизи эле жаз келди, бардыгы жашылданып, маанайыбыз 5 болуп калды. Ошону менен куттуктайм. Жана бул жаз эмес, жай, кыш, күз айлары болсо деле, айлар эмес, мезгили болсо деле, жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Сонун. Нурсултан мырза. Ооба. Айткан сөздөрүн айтпаш керек. Ар дайым жакшы маанайда болгула, эч качан оорубагыла, бар болгула. Сеники тос болуп барды. Бар болгула, анда эмес, 2 жаш бактылуу болсун. Мыкты, бактылуу болуңуздар. Баары жарайт болсун деп коеюн да. Нурсултан мырза, чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Эрбек мырза, чоң рахмат сизге. Буюрса, кийинки эфирден мен оюмча дагы күтөбүз. Келип туруңуздар. Кудай буйрса. Үнүңүз менен азыр сүйлөп аласызбы мындай? Жана сүйлөйсүз го кинолордо, ошондой кылып. Кооздоп. Ай айланайын айылым, New TV каналын көргүлө, Чоң рахмат. Мен Арсен Султанов, New TV шоу программасы. Буюрса, эмки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар, сак саламат болуңуздар. Бар болот экен.